Жогорку вольттогу элек карагайынан өспүрүм секирип жанын кыюуга аракет кылды. Бул тууралуу КМ билдирди. Маалымат окуя Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Жалгыз Жаңгак айылында катталган. Кече күнү саат 17:18 чамасында 17 жаштагы өспүрүм өз жанын кыюуга аракет кылып, жогорку вольттогу элек карагайына чыгып секирүүгө аракет кылган. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу барып, өспүрүм менен 30 мүнөттөй сүйлөшүү жүргүзүп, акыры аны түшүүгө макулдатышкан. Ушул видеороликти ар бир ата-эне көрүп сабак алуусу үчүн албетте ушул видеого бир дана лайк басып, жана бул видеороликти таратып кетиңиздер. Жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Момбековдун диплому жасалма болуп чыкты. Бир күн мурун Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында депутаттыкка талапкер Рыскелди Момбековдун жасалма жогорку билими тууралуу диплому бар экени белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча документ Момбековго Жусуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университетинде берилген. Бирок ал эч качан университетте окуган эмес. Мындай номердеги диплом кайсы бир Михаил Стародубцевке таандык. Күч кызматкерлери бул жасалмалоонун негизинде Рыскелди Момбеков дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө кирип, андан кийин экинчи жогорку билими бар экенин тастыктаган документ алганын белгилешти. Жыйынтыгында БШК мүчөлөрү КСДПнын өкүлдөрүнө Момбековдун бүгүн боло турган кезектеги жыйынга катышуусун камсыздоону тапшырды. Өз кезегинде партия бийлик Момбековду куугунтуктап жатат деп эсептейт. Бийлик жогорку кеңештин тайманбас депутаттарынын бири Рыскелди Ченбекович Момбековдун оозунан чыккан ачуу жана катуу, бирок адилет сынына чыдай албай жатат деп билдирди саясий партия. Партиянын пикиринде дипломдун капысынан текшерилиши оппозициялык депутатка басым көрсөтүү, анын үгүт иштерин үзгүлтүккө учуратуу аракети экенин белгилешти.